Бүгүн мен сиздерге абдан өзгөчө бир видеону даярдадым. Камыр туруштан жасалган мини розалар. Бул жесе боло турган гүлдөр абдан кооз көрүнгөнү аз келгенсип, укмуштуу да жумшак жана таттуу, жыттуу болот. Мен бул видеонун рецептин сиздер үчүн кандай кубаныч менен даярдасам, сиздер да ушундай ырахат менен бышырасыздар деп ишенем. Бул рецепттин ийгиликтүү чыгышы үчүн камырды жуураардан мурун баардык ингредиенттерди даярдап алуу керек. Бул рецепт үчүн атайын уктаар алдында жасалган күчтүү ачыткыны колдонобуз. Анын бөлмө температурасында 3 эсе чоңоюшу үчүн 8 сааттан 12 саатка чейин убакыт керек. Камырды жуурабыз, биринчи май кошпой, андан кийин май кошобуз. Май баары сиңгенден кийин монтип кол менен жуурабыз. Баары сонун болуп жумшак болгондон кийин, колуңузга камыр жабышпай калгандан кийин чарага салып 2 эсе чоңойгонун күтөсүз. Камыр 2 эсе чоңойгондон кийин аны 20 граммдан кичинекей бөлүктөргө бөлөбүз. Ар бир розаны жасоо үчүн 3 кичинекей тегерекче жайып, алардын бири-биринин үстүнө катар тизебиз. Андан соң ортосунан бүктөп, бир четинен экинчи четине чейин оройбуз. Ошондо розанын назик бүчүрү пайда болот. Розаларды майланган үстүнөн ун сепкен формаларга салып, бетин жаап, 1 саатка тынууга калтырабыз. Андан кийин 180 градус температурада 30 мүнөт бышырабыз. Ашканаңызды керемет жыт каптаганда нан даяр болот. Камыр туруш менен нан бышыруу өнөрүңүздү дагы бир тепкичке көтөргүңүз келеби? Анда менин каналыма катты алыңыз, башка видеолорду көрүңүз, бирге камыр туруш сырларын ачалы.